Короче, мына 22% болчу зарядка койдум азыр. Саат ровно 4 болуп тур. Биринчисинен мягына салып турдум да. Мягына салсам батпайт го билем эмесичи. Переходиге. Уже жиним келип баштады да, блин, не кылам, кандай кылам эми деп. Анан кийин бул жагында турабы көрсө. Эмеси чоңурагы. Бучакка сайып туруп, анан кийин оплатаны 600 сом толуктап койдум баланска. Азыр канча саатта даяр болот көрөбүз. Ровно саат 4-тө башталып тур зарядкасы. Машинаны өчүрүп койсо жакшы деп айтышты эле, по-моему. Же айырмасы жокпу? Кандай дейсиңер? Мен машинаны айнектер ачайын. Төрт жагынан ачып, машинаны өчүрүп кое берейин, короче. Берде мындай болот экен да. Мынакей. 24%. 1 саат 7 мүнөттө толот дейби? Же кандай ал тетигиси? 1 саат 8 мүнөттө толобу зарядкасы ошондо жаган болуп калат. Ну ладно. Азыр бүткөндөн кийин канча саатта толгонун айтам. 100% ровно мынакей саат. Короче, 22 болчу, ошо 100гө почти что 1 саатта, 1 саатта кое берели. Акчасы 513 сом болду. 22% калган болчу бирок. Эми эртеңден баштап, по ходу говоря, неме кылат окшойм. Аз эле калгандачы. 50ге жетпей же 40га жетпей эле возможно, а то 1 саат убакыт кетип калат экен жөндөн. Но көнүп акырын бияк келишим күттүм деп койгула, жарым сааттай күтүп. Ну все тогда. Эртеңки сменаны тартам мен, бүгүн иштеке жок, бүгүн плюста дагы эмесмин, минустамын наоборот. 500 сомдой. Ну ладно, насибинче. Ошентип, короче, 1 саатта 22% толтурсаң болот экен. 22%тен 100%га чейин 1 саатта убакыт кетет экен, 513 сом. Бул жанагы Spark деген зарядный эмелерден. Эми эртең дагы бир ордунга Church деген. Church 24 деген. Ошолдо дагы көрөм. Ал жактан еще плюс жери забронировать этип койсоң болот экен да. Анан бүгүнкү несебине получается жөн эле арендага иштедик. Аренданы жабып туруп, анан кийин үйгө кайттым. Даже 500 сом ушу зарядкага получается үчүнтүндө кетти бүгүнкү несебине. Анан саната боюнча толук бир маалымат берип кетейин. Айлыкта иштеп жүргөн кезде эртең менен жумушка баратканда Instagram чукулатып анан кийин саната табылып калды. Center Park деп бир реклама кылып, короче, ушундай 10 миңден бересиң депозит, 6.1 ремонт бардыгы өзүндө 2 миңден күнүнө саната, New Rise жана жылдары ушундай деп. Суббота күнү болчу да. Чалгам, 10до иштеп баштайт экен, 10го чейин ошого бара берле деп тип адрес берген. Анан адреске барып, кирип, адрестен кирип, полный түшүндүрмө алып, мен суроо бердим. Форс-мажор случай болуп калса кандай болот? Эми никто же не застрахован. Кечиресиңер. Ушундай деп суроо берсем, ал айткан, Центр парктын управляющий, биз 10 миң үчүн өзүбүздүн имиджди бузгубуз келбейт. Эгерде адам чындыгында келип өзүнүн положениясын түшүндүрүп кеткен болсо, конечно, биз на встречу барабыз. Анан кийин мондай алып туруп эле, анан кийин 2-3 күндөн кийин алып туруп эле минбейм деп келип алган болсо, алды уже типа депозит неме кылат деген. Все, андай эмес, конечно, сүйлөшүп кеткенбиз, болду, все болуп. Кеттим, машинаны айдап жүрүп, убаны төлөп, как положено жууп, как положено карап, потому что жанагы буга чейин электричип жүргөндө дисциплина пайда болуп калган да жечи. Как положено машинаны тапшырасың, жууйсуң, газды толтурасың. Ошондой эме калып калган да. Ошондой жууп жүрүп, анан кийин тапшырып койдум. Тапшырып коюп тапшырып эме кылып болчумун да, өзүмө сактап жүрөт болчумун. Анан кийин 3 күн айдагандан кийин жанагы эмеге электрокарга барып туруп заявление таштаганмын. Ушундай, короче, десем алар сентябрдын эмелеринде келет деген машиначы. Жаңы машина ошондо келет, ошондо келип мен алсаңар болот да. Все, хорошо деп туруп ошого чейин мен жүрөгүм. Анан суббота күнү как раз таки кече күнү чалып калды. Ушундай право менен паспортун алып келдим. Баякта машиналар чыкты, варианттар E5 дагы, E1 дагы, E2 дагы деп. Ну все да, бардым.
барып туруп ал жакта машинаны алып все сүйлөшүп четко болду. Анан кийин Центр паркка бардым. Центр парк Иманкулова 1-де. Барып, короче, ушундай байкеси, мен заявление таштаган болчумун рассрочкага. Ошол чалып калды десем, о, куттуктайм деп болду да. Ништяк, силер ошол машинаны ташыйын деп келдим десем, по договору депозит берилбейт деп калды. Байкеси, мен силерден сурабадым, форс-мажор болуп калат, ушундай. Мен каяктı билген эмес да, мен ойлогом да, сентябрга чейин болду десем, договор ушундай дейт. Анан кийин типа сен аны лизингти, короче, сен эртеле билет болчусуң, наркы берки деген сөздөр айтат го, типа сен атайын деп атасың да. Атайын кылсам мен ошону 7 күн күтпөй эле анда жөн үйдө отурбайм, ошо 10 000 акчам жеп эле сага бергенден көрөк деп айтсам, договор ушундай деп койду. Мен аны билген жокмун, алмага чалышты, мен келдим, бардым, акчасын эмесин, машинаны алып, анан кийин силерге келип тапшырып келдим, машинаны жууп, таза алып келип койдум десем, жок, договор ушундай, короче, андай болбойт, ушундай деп койду. Ошол үчүн кимде ким ошол парктан машина алам деген болсо, барсаңар болот, 10 000 сом депозит бересиңер, но депозит берер астында как положено 1 ай деп баргыла да, 1 айга чейин тапшырып машинаны бирдеке болуп кетем десеңер, депозит берилбейт. Башында айтат, бирок берем, аркы берки, короче, келер тияк бияк деп. Но это все фуфло. Ошол үчүн эгерде барып ала турган болсоңор, убагын неме кылып алгыла да. Но депозитти кайтарбайт. Это факт, короче. На встречу барам деген сөзү бар эле, на встречу келген жок. Ошол менен саната, короче, 10 000. BID. Пока что BID. Кече бүгүн BID. Кече бекер күн болгон. Бүгүн арендасын жабып эле, анан что-то воскресенье күндай желаниядан жок болгон, жүк иштегенчи. Ошого хотя бы арендадан жабып туруп кетейин деп туруп, заряд 100 кылдым. Заряд жөнүндө башында, видеонун башында айтып кеттим. Ошого кимде ким сураган болсо, мен ойлоймун, жооп бердим ошолорго деп. Ошол үчүн достор, бирден класс лайк басып, каналга катталып колдоп коюңуздар. Эми эртеңден баштап, эртең понедельник болот, эртең понедельник получается эме кылам. Уже контент тартып баштайбыз. Канча сом табылды деген маанидечи. Ийгилик.